2019 региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялоонун алкагында өкмөт мамлекеттик бюджеттен аймактардагы бизнести колдоо максатында 2 миллиард сом бөлгөн. Бул 2019-2020 жылдарга экспортту өнүктүрүү боюнча планын ишке ашыруунун бир бөлүгү. Планда 151 иш-чара камтылган. Ошондой эле маалыматка ылайык бизнес долбоорлорду тандоо үчүн атайын комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө 590 миллион сомго 30 бизнес долбоор бекитилген. Аталган 30 долбоордун баары аймактарда жайгашкан. Каржылоо өнөр жай ишканаларды түзүү же аларды кеңейтүүгө багытталган. Бизнес долбоорлордун сектору бул айыл чарба, туризм, жеңил өнөр жай, IT тармагы жана башкалар. Биздин соода жүгүртүү өлчөмү 5 миллиардты түздү. Экспортубуз 11,7%га өсүп жатат. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч. 1,3 миллиардты түзөт. Импортубуз 7-8%га түшүп жатат, 3,6 миллиард түзүп жатат. Торговый баланс сальдобуз азайып жатат, бир 15-16%га түштү. Маалыматка ылайык өлкөнүн экспорту 1356,5 миллион долларды түзүп, 11,7%га өстү. Ошондой эле жогоруда аталган пландын алкагында экспорттоочуларга башка мамлекеттерге товарларды сатуу процедуралары боюнча маалымат жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча иштер аткарылган. Буга ылайык ЕЭПтин 35 техникалык регламенти мамлекеттик тилге которулуп, экономика министрлигинин сайтына жайгаштырылган. 2018 жылы ЕЭПтин мекемелердин бирдиктүү реестринде 87 кыргыз өндүрүүчү мекемелер такталган болсо, быйыл алардын катарын дагы 21 мекеме толуктады. Андан тышкары өлкө аймагы боюнча экспорт кербени да өтүп турары белгилүү болду. Түздөн-түз биз экспорт кербенин өткөрөбүз. Бул бүт Кыргызстандын аймактарында жылда бир жолу, 2 жолудан чыгып, ошол экспорттоочуларга түздөн-түз экспортко байланыштуу болгон маалыматтарды беребиз. Ошондой эле биз менен бизнес ассоциациялардын мүчөлөрү, соода өнөр жай палатасынын мүчөлөрү, эксперттер, финансы багытында иштеген институттар, ошолордун өкүлчүлүктөрүн алып, биз региондорду кыдырып, бүт маалыматтарды беребиз. Мындан тышкары Кыргызстан, Сербия, Иран, Вьетнам, Сингапур жана Кытай эл республикалары менен ЕЭПтин ортосунда соода-экономикалык кызматташтык боюнча келишим түзгөн. Келишимде кызматташуунун конкреттүү багыттары камтылган. Бул өз кезегинде рынокко жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана соодада ири инвестициялык долбоорлор үчүн жеңилдиктерди шарттайт. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.